Аудиокитеп Виталий Бианки Токой чалгычылары. Эки мыкыйүкү калың токойдун ичиндеги бир ири чыгаштын көңдөйүнө келип уялашты. Эрте жазда анын ургаачысы көңдөйдүн чирип үбөлөнгөн жумшак төбүнө тоголоктуруп ак жумуртка тууду. Үкүлөр башка канаттуулар уктаган кезде гана түн ичинде көңдөйдөн учуп чыгышат. Ошондуктан бул коркунучтуу түн каракчылары кайда жашаарын токойдо эч ким билчү эмес. Муну башында жалтылдаган сап-сары үкүчөсү бар кичинекей мыймыттар да билишчү эмес. Алар уя салыш үчүн токой ичинен тынчыраак жерди көпкө издешти. Акыры алар ошол үкүлөр жашаган ири чыгаштын жанындагы бийик жаш карагайды тандап алышты. Жай башталардын алдында үкүнүн балапандары көңдөйдөн башын чыгарууга жарап чоңоюп калган мезгилде мыймыттар да уя салышты. Бийик бутактын кылдаа учуна алар карагайдын ийне жалбырактарынан чебердик менен согуп уя салышты. Ал уя үкүлөргө ылдый жактан караганда карагайдын жазы бутагынын үстүндө майда бутактар түйдөктөшүп калгандай көрүндү. Ошол түйдөктөшкөн жерде жүндөн, чөптүн сабагынан жана жылкынын кылынан жасалган томолок, жылуу уя бар экендиги алардын эсине да келген жок. Мыймыттар уянын үстүн карагайдын эңилчеги менен жаап, сыртын жөргөмүш торундай кылып согуп, ичине канаттуулардын жүнүн салышты. Ошол жумшак уяга мыймыттын ургаачысы күрөң темгүлдүү, буурчактай болгон 8 кызгылт жумуртка тууду. 2 жума өтпөй уяда кызыл эт балапандар пайда болду. Буга чейин үкүнүн балапандары чоңоюп калышкан. Алардын ата-энелери түн ичинде токойдон чычкан, ар кандай канаттууларды кармап, этин майдалап, тытып, үзүп, ач өзөк, жүндүү балапандарын багышты. Алар чоңойгон сайын соргок боло башташты. Үкүнүн балапандары түн ичинде ата-энелери жакшылап тойгузууга үлгүрбөй калышса, күндүзү чыйпылдашып тамак сурачу болушту. Ылдый жакта кандай коркунучтуу кошуналары бар экендигин мыймыттар эми гана түшүнүштү. Ошондой болсо да, кичинекей мыймыттар үкүлөрдүн жанында жашап калышты. Түн ичинде алар уясына кирип, балапандарын бооруна басып, үкүнүн ач өзөк балапандары кыйкырган сайын коркуп, титиреп жатышты. Үкүлөр токойду бүт тинтип жүрүштү. Бирок өздөрүнүн жанындагы кичинекей мыймыттын уясын байкаган жок. Акыры үкүнүн балдары чоңоюп, уядан учуп чыгышты да өздөрү тамактап жегенди үйрөнүштү. Күзүндө үкүнүн үй бүлөсү токойдун туш-тушуна тарап кетти. Ар кимиси токойдун бир бөлүгүн тандап алды. Ээлип алган жерлерин түн ичинде карап, учуп жүрүштү. Алардын ээлеген жерлерине кокус башка үкү учуп келип алса, ага кол салып, тырмагы менен тытып, тумшугу менен чөкулап, жанын сактап калып, кетмейинче салгылашат. Мындай учурда алар энесиби, баласыбы бири-бирине карашпайт. Булар өзүнчө жалгыз жашаган жана эч кимге карабаган каартуу жырткычтар эле. Мыймыттар үкүлөрдүн балапандары чоңоюп, учуп кеткенден кийин бүт үй бүлөсү менен башка токойго кетишти. Ал жерде башка уя салышып, экинчи жолу балапан чыгарышып багышты. Мыймыттардын мурдагы жана кийинки чыгарган балапандары күзүндө ынтымактуу бир үй бүлөгө биригишти. Катуу суук кышты жакшылап өткөрүү үчүн алар токойдо жүргөн башка канаттуулардын тобуна кошулушту. Канаттуулардын 6-оо чалгынчылардын милдетин аткаргандар эле. Таң аткандан түн киргенге чейин мыймыттар бактарды шимшилеп кыдырып, ар бир жараканы жана кабыктын алдын карап жүрүштү. Аларда жыгашты кемирген, жалбырактарын тамырын жеген коңуздар жашылышат. Токойдун бул кичинекей душмандарын мыймыттар аңдып кармашат. Ал эми өздөрүнүн күчү жетпей турган жырткыч айбанаттарды же канаттууларды байкап калышса, бүт токойго чуу салышат. Бир жолу бир мыкый үкүгө өзү чоңойгон токойдон орун жетпей калды. Ата-энеси туугандары аны күчтүүлүк кылып кууп жиберишти. Күзгү караңгы түндө жаш мыкый үкү бир тууган жерин таштап кетти. Караңгыда ылайыктуу жер издеп шалбаалардын, токойлордун үстү менен көпкө учуп жүрө берди. Акыры бир чакан калың токойго келип, жашоо үчүн өзүнө бактардан ылайыктуу көңдөй издеди. Бирок караңгы чытырман токойдон узакка чаңырган үн чыкты. Мыкый үкүнүн көздөрү ачуулуу жалтылдап, тырмактары өзүнөн өзү ашыла түштү. Ал башка үкүнүн үнүн тааныды. Бул жерден орун алыш үчүн душманга туруштук берүү керек эле. А бул жөнөкөй эмес.
Анткени өзүнүн уясын коргош үчүн кичинекей үйкү чоң мыкы үйкүнү алыша кетсе жеңип алат. Караңгы токойдон дагы чыңырган үн чыкты. Мыкы үйкү эч табыш чыгарбай душманды көздөй учуп жөнөдү. Токойдун калың жериндеги кургак бутакта кичинекей уйкучу үйкү отуруптур. Башында учтуу мүйүзгө окшогон кичинекей үкөсү чыгып турат. Мыкы үйкү мүйүздөй болгон катуу, коркунучтуу тумшугун такылдатты. Уйкучу үйкү бутактан жылып түштү да тез эле караңгылыкка сиңип жоголду. Ал чоң жана күчтүү мыкы үйкү менен кармашууну каалаган жок. Башка убак болсо, өзүнүн уясын салгылашпай туруп бермек эмес. Бирок сентябрь айы болчу. Ал түштүк жакка учуп кетиши керек эле. Алыстан анын дагы чаңырган кайгылуу үнү угулуп, ошол бойдон жок болду. Мыкы үйкү бүт токойду кыдырып учту. Башка үйкүлөр жок болуп чыкты. Ал бул жерде жалгыз калды. Бул жанагы мыймыт жымжыктар келип жашап жаткан токой болчу. Мыкы үйкү жаңы жерде жакшы жашап калды. Күндүз ал көңдөйгө жашынып жатып, а түн ичинде ууга чыгат. Ал токойдун ичиндеги чоң аянттын эң четиндеги бакка барып дайыма кыймылдабай отурат. Түнкү табыштарга кулак салат. Жерге түшкөн бактын жалбырактарын чычкан шуудуратып, же бадалдын түбүнөн коёнунун кырааны көрүнө калды дегиче мыкы үйкү байкатпай барып, заматта баса калат. Анын ири тырмактары капысынан коёндун денесине кадалат. Укмуштуу бул канаттуу аны жерден көтөрүп алып, учуп баратып тумшугу менен чокулап өлтүрөт. Али денеси ысык табылгасын мыкы үйкү өзүнүн багына алып келип олтуруп жейт. Анын жүнүн гана жерге түшүрүп таштайт. Күн өткөн сайын ошол кароол жүргүзүүчү бактын түбүнө улам тоголоктолгон жүндөр чогула берди. Алардын ичине канаттуулардын да жүндөрү жолугат. Бул ач өзөк мыкы үйкү уктап жаткан канаттууну эч качан кое бербейт. Токойдо каргаларга гана тийбейт. Каргалар андан чоңураак. Ач өзөк мыкы үйкү анын катуу кош тумшугунан коркот. Бир жолу түн ичинде ал өзү кароол жүргүзүүчү бакта отурган. Ай нурун төгүп шамал басылып, айлана тып-тынч эле. Күндүз кар түшкөндүктөн бүт токой жалтылдап көрүнүп турду. Капыстан токой четиндеги карагайдын жазы бутагы серпиле калып, муштундай кар акырын жерге түштү. Ач өзөгүккө шашканынан бутактан тайгаланып кетип, аянттын үстү менен учуп, акырын кыймылдап жаткан бутакка келди. Эң чоң түнкү көбөлөккө окшоп, ал бир жерден канаттарын каккылап турду. Анын көздөрү карагайдын арасына караңгы тереңине ирмелбей тигилип турду. Ошо бутакка сөңгөккө жакын жерде бири-бирине ыкташып мыймыттар уктап жатышкан эле. Үйкүнүн курч көздөрү караңгыда кичинекей жумшак түйдөк жүндөрдү айырып көрдү. Ондон ашык мыймыт катар отурушкан. Алар бири-бирин жылуу канаттары менен жаап алышты. Кыска куйруктары бутактын эки жагынан сороюп көрүнүп турат. Үйкүнүн канаттарынын көзүнөн чыккан шамал мыймыттардын канаттарынын алдына чейин кирди. Алар чочуп ойгонуп кетишти. Ошол замат үйкү тырмактарын арсайтып ачып алып, качырып кирди. 3 кичинекей мыймыт үйкүнүн тырмагына дароо илинди. Калгандары корккондон туш келди жакка тарады. Үйкүнүн канаттарынын чоң көлөкөсү аянттагы ак кардын үстү менен жылып кетти. Мыкы үйкү табылгасын өзүнүн дарагына алып келди. Караңгыда анын ачуу үнү бүт токойду жаңыртты. Корккон мыймыттар карагайдын калың бутактарынын арасына кирип кетишти. Алар араң жанын сактап, түндү ушинтип өткөрүштү. Акыры жерге жарык түшө баштады. Так 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 тар деп тарабын барабан кагып тоздуу таңды тоңкулдак. Токойдогу жан жаныбарлар ойгонду. Мыймыт жымчыктар карагайды таштоого али батынышпады. Токойдун кыйкырчаак кичинекей токой каргалары ызы-чуу көтөрүштү. Эң аягында мыймыттар учушту. Кечүүгө болбойт. Мыймыттар башка канаттууларды кууп жетүү үчүн жөнөштү. Кызыл тумшук тоңкулдак бардык токой чалгынчыларынын жол баштоочусу болду. Ал кургак кайынга отуруп алып, тумшугу менен анын бутагын тарсылдатты. Анын командасы жанындагы бактарга чогулушту. Мында көк жүндүү ак төш көк теке чымчык бар эле. Шибегедей ийри тумшуктуу эки боз чыйпылдак чымчык да жүрөт. Кашка чымчыктын тобу да бар. Тоңкулдак тарсылдатканын коюп, сөңгөктөн башын чыгарып бир көзү менен канаттууларга карады. Бардыгы чогулганын көрүп, ал кык деп катуу кыйкырды. Токойдо жашагандардын ичинен башын жерге салып сөңгө кылый жөргөлөп жүгүргөндү көк теке чымчык гана билет. Тоңкулдак өзүнүн иши менен алек болуп калганда ал бардык команданы артынан ээрчитип алды. Көк теке чымчыкты шылдыңдап
Чыйпылдап анын артынан кашка чымчыктын, чыйпылдак чымчыктын жана мыймыттын тобу учуп жөнөдү. Тоңкулдак эски Ольга жыгачына конуп, сөңгөккө койругу менен таянып, тез-тез секирип жогору көтөрүлө баштады. Кашка чымчыктар акробаттарга окшоп ала-салы учуп секиришет. Мыймыттар карагайларга тарап учуп конуп, узун бутактарда жорголоп жүрүшөт. А көк теке чымчык жана чыйпылдак болсо сөңгөктөргө бутактарда өйдө-ылдый жөргөлөп жүрүшөт. Чалгындоо кадимкидей жүрүп жатты. Чымчыктар жашынып жаткан курт кумурскаларды издеп таап жеп жатышты. Кык кык деп кыйкырып коет да, тоңкулдак бир жыгачтан экинчи жыгачка секирет. Кичинекей токой чалгынчыларынын шайыр тобу тоңкулдактын артынан жөнөштү. Кудум-жай мезгилиндегидей токой алардын ышкырыгына, чыйпылдап сайраган үнүнүн чуусуна толуп кетти. А бирок айланда кар жатат. Эртең менен суук, күн ачык эле. Мыймыт чымчыктары башка канаттуулар менен бирге учушту. Бирок алардын сайраган ички үндөрү кайгылуу чыккан сет. Алардын ынтымактуу тобунда түндө үйкүгө жем болгон үшөө жок эле. Бир дарактан экинчи даракка улам учуп конуп олтуруп, алар токойдун арасындагы чоң аянтка жетишти. Анын четиндеги жоон кайыңдын түбүнөн мыймыттар ар кайсы жерде тоголоктошуп калган жүндөрдү көрдү. Алардын биринде эки тилкеси бар. Жашыл сымал түстүү канат сороюп чыгып турат. Мыймыттар өздөрүнүн өлгөн бир туугандарынын бирөөнүн канаты экенин билишти. Карк-карк деген үн ошол учурда бийик карагайдын башынан угулду. Мыймыттар калтырай түшүп, бөжүрөйүп жашынып калышты. Ал үн түндөгү бир укмуштун ачуу кыйкырыгындай сезилди. Алар өздөрүнө жакшы тааныш карганын үнүн билгиче бир нече мүнөт өтүп кетти. Бул убакта тоңкулдак командасын токойдун ичине алып кирип кетти. Мыймыттар анан улам алыстап бара жаткан кыйкырыгынан улам, артынан шашып үшүп учуп жөнөштү. Токойдун ичи үрөйдү учура тургандай караңгы болду. Мыймыттар эки жагын коркуп карашты. Алар үйкү эми мында, жакын эле жерде жашынып отурганын сезишти. Капысынан бактын ары жагынан төбөсүндө көкүлү бар сары күрөң куш чыга калды. Мыймыттар туш-тушка тарап учушту. Бирок күрөң куш ошол замат кайра токойго кирип көрүнбөй калды. Анын артынан ага окшош дагы 3 куш учуп өтүп кетти. Булар кичине токой каргалары болчу. Мыймыттарга алар кенедей да көңүл бурган жок. Андан ары мыймыттар ортосунда чоң көңдөйү бар куурап калган жыгачты көрүштү. Көңдөйдөн чириген жыгачтын мындуу жыты келди. Акыры алдыда жарык көрүнгөндө мыймыттар күн нуру төгүлүп турган кичинекей аянтка келишти. Андагы бир дөмөрдүн үстүнө чыккан коркунучтуу жыгат тепегин көрүштү. Мыймыттар анын жанынан учуп өтөрдү. Капыстан эле тепектин бозоргон үстү акырын көтөрүлө баштады. Тепектин чоң тегерек көздөрү оттой жанып, өйдө түз эле чыкып күйүп турган күндү диктеди. Мыймыттар эми гана мамыктын бетине окшош илмекей тарткан тумшугу сапсайган жүндүү, тырмагы узундуктуу чоң боз мыкый үкүнү көрүштү. Канаттарын жайып, жүндөрүн өрпөйтүп, үйкү күнгө кактанып отуруптур. Мыймыттар түндө кол салган укмушту таанышты. Алардын башындагы жалпылдаган сары жүндөрү дароо түктүө түштү. Заматта бутактардын арасына жетип кетишти. Анан чиркейдикиндей ички үндөрү менен коркунучтан улам белги беришти. Ошол замат алыстан кашка чымчыктар чаркылдап жооп беришти. Кык этип тоңкулдак катуу үн чыгарды. Үйкү канаттарын тез жайып сактанып калды. Кичинекей канаттууларды көрүп үйкү ачуусу келгендей үрпөйгөн түрүн көрсөткөндө мыймыттар коркконунан бутактарга тарап кирип кетишти. Ошол учурда аларга жардамга токой чалгынчылары жетип келишти. Тоңкулдак жыгачка отуруп алып катуу тарсылдатып кыйкырды. Көк теке чымчык жана чыйпылдак бутактардан ары бери өтүп учуп кулак тындыра чыйпылдашты. А кайраттуу кашка чымчык ызы чууга түшүп, чыйпылдап, чыркырап, кыска канаттары менен түз эле үйкүнү жанып өтүп, качырып келишти. Кайратына келе түшкөн мыймыттар да аларга кошулушту. Үйкү тумшугун каардуу шакылдатты. Ал мойнун эки жакка буруп, улам артын карап, орунан жылган жок. Күндүн ачуу нуру анын көзүнө чагылып жатты. Чымчыктар болсо коюнга аралашкан жалбырактай болуп, анын үстүнөн айланып учушту. Үйкү кичинекей ийкем чалгынчыларды кармай албады. Күндүз чалгынчылар анын кыймылын жакшы көрүшкөндүктөн буйта учуп айласын кетиришти. Аны туш-туштан качырып, ачуусуна тийишти. Үйкү ачык күндө жек көрүндү болуп отурду. Ал өзүнүн эң жаман сезди. Эптеп көздөн алыс качып кутулуп, өзүнүн караңгы көңдөй уясына барып жашагысы келди. Ал эми токойго учуп кетүү үчүн кооптонду. Бирок ушул учурда токойдон кыйкырып,
токой каргалары учуп чыгышты. Алар чалгынчылардын коркунучтуу кабарын угуп келип, үкүнү көрөрү менен жанынын бардыгынча качырып киришти. Тирчиген бүкүлүү, сапсайган жүндүү, ачуу үндүү каргалар тигилерге чоң жана күчтүү болуп көрүндү. Бирок үкүнү алар коркута алышкан жок. Анткени ал кимиси болсо да бир эле чокуу менен жок кылаарын билет. Алардын чокулганынан да катуу кыйкырганы коркунучтуу эле үкүгө. Анын сезгич кулагы катуу ызычууга чыдабады. Ал канаттарын жайып күүлөп абага көтөрүлдү. Көңдөй уясына кол салгандар тарабынан жол тосулуу эле. Ал улам өйдө көтөрүлүп, тажаткан немелерден кутулуу үчүн эки жакты карап, токойдун үстү менен акырын учуп жөнөдү. Токой каргалары жана кичинекей токой чалгынчылары анын артынан калбай учушту. Алардын ызычуусу суук абада бүт токойду аралады. Бийик карагайдын башында отурган кара каргалар алардын үндөрүн угушту. Курч көздөрү токойдун үстүндө учуп келе жаткан үкүнү дароо көрдү. Кара каргалар бүт көтөрүлүп, узун канаттары менен абаны жарып, үкүнү капталлап учушту. Алардын кыйкырыгын укканда мыкы үкү башка жакка бурулду да алынып келишинче тезде учуп жөнөдү. Эгерде кара каргалар кууп жетсе, жакшы болбосун билди. Мыймыт чымчыктар кичинекей канаттарын канча күүлөгөн менен артта калды да токойго кайра келишти. Алар колдон келгенин жасашты. Душманды таап, чоң канаттууларды чакырышты. Күндүз жүрүүчү бардык канаттуулар үкүнү жетип көрүшөт. Аны көрдү дегиче баары чогулуп алып кол салышат. Бул жолу да ушундай болду. Каргалар үкүнү качып кетмейинче куушту. Ошондо гана алар өз ордуна бийик карагайга кайра келип конушту. Акуугунтук жеген, жүрөгү түшкүчө коркуп калган үкү түндү күтүп, жашоо үчүн башка жактан жай издеп жөнөдү. Ал башка үкүлөр ээлебеген жер таптыбы же өзүнүн күчтүү бир жырткыч куштун тырмагына илинип жем болдубу белгисиз. Бирок ынтымактуу токой чалгынчылары жашаган жерге ал кайрылып келген жок. Эми түн ичинде бутактарда жылуу канаттары менен бири-бирин жаап укташкан мыймыт чымчыктардын тынчын эч ким албай калды.